Менин аты жөнүм Элери Битикчи. Сиздерге апам тууралуу окуяны айтып берейин деп турам. Кыйын мезгилде апамдын чечкиндүүлүгү жана алып барган иши көптөгөн аялдарга туруктуулукту жана өзүнө болгон ишенимди табууга мүмкүнчүлүк берди. Апам эң кыйын мезгилде да жашоону жакшы жакка өзгөртүүнүн жолун таба аларын көрсөттү. Лидерлик дегенде апамдын бейнеси элестейт. 90-жылдардын башында өлкө жаңыдан эгемендүүлүк алып, эл кризиске кабылды. Адамдар кантип жанын багышты билбей жүргөн учур эл. Ошондой кыйын күндө апам өзүнө окшогон пенсиядагы аялдарды чогултуп, кийиз иштетүүчү цехин ачкан. Бул үчүн бир кеңсе таап макулдашыптыр. Ошентип апам Караколдо эң биринчилерден болуп, кийизден сувенирлерди жасап, аялдарды жумуш менен камсыздаган лидер айым болду. Ал эми атам жөн гана колдоду. Эч каршы болгон жок. Менин жарандык активдүүлүгүм апамдын лидерлик мүнөзүнөн ойгонду деп айтып каламын. Апамдын маңыздуу, үлгүлүү жашоосу менен катуу сыймыктанат. Ал эми бүгүн мен үчүн жубайымды колдобой коюу тууралуу сөз да болбойт. Менин оюмча, аялды колдогондор бул жашоону түшүнгөн кишилер. Эл эмне дейт деп коркпогондор. Аялынын лидерлигин колдой билген эркек өзү да эрктүү болот деп айта алам. Аялдарды колдоо биринчи кезекте анын жакындарынан болушу зарыл. Аялдын айланасындагы жакын адамдары аны колдоп сүрөш керек, таяш керек.